Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынын травматология бөлүмү 46 орунга ылайыкташкан. Анын 60% эле жол кырсыгынан жабыркагандар дарыланат. Облустук ооруканага өткөн жылы 120 адам жол кырсыгынан жабыркап кайрылса, быйылкы жылдын 9 айында эле 100гө жеткен. Адан сырткары бул жаткан адамдар, жатып дарыланып кеткендер. Адан сырткары бизде амбулатордук түрдө жардам алып, жеңил жаракат алгандар кетишет. Алар деле саны көп. Эми неме боюнча айтсак, оор же жеңилдегенен барган сайын жаракат алгандардын немеси оорлошуп атат. Ошо жаракат алганда сочетанная травма деп коет медицина тилинде. Бул деген башынан жаракат алат, ичинен жаракат алат, анан кийин ошо путтары, колдору, ошо тегиз бир адамда эле бир эле көп жерлери сынык, ички органдар жарылып, мээлери чайкалып, ошондой катуу жаракат алып атышат. Автобекетке чогулган айдоочулар Ош Бишкек, Ош Талас, Ош Жалабат жана шаарга жакын райондорго каттаган таксилер. Маселен, Ош Бишкек багытындагы айдоочулукка 5 жылдык тажрыйбасы бар адамдарды гана бригадага кабыл алат. Алар кезеги менен кардар алат. Айдоочулардын айтымында жол кырсыгын алдын алуу үчүн патрулдук милиция күчөтүлгөн тартипте иштеши керек. Анткени соңку кездери күбөлүк сатып алган айдоочулардын саны өстү. Ар бир айдоочу автоунаасына отурган жүргүнчүгө жооптуу экендигин моюндашы зарыл. Не кылчу эле бул праваны сатканды коюш керек. Биринчи очередь ушуну жаш балдардын баары кече Россияга барып келип эле кичине акча кылып машина алып алып ушундан көп болуп атат. Экинчи кандай десем, кече жанагы штрафтарды көбөйтөлү дейт. Штраф көп, бул карапайым элге 1000 сом деген чоң акча. Ону камера коюш керек. Жөн эле гаиларды байыта бербей, ушундойлорун кылыш керек. Эми жол ар бир инсан жоопкерчиликти өзү сезиш керек. Шофер, рулде отурган киши. Ошондо гана айрылат. Атак биз мындай гайны ар бир бурчка коюп койсоң деле, жол болсо башка кылсаң деле бар, бир кудайдан да эми боло турган нерсе боло берет. Бирок эми ар бир инсан ошого өзүбүз аракет кылышыбыз керек, шоферлар. Ал эми айрымдары Ош Бишкек жолу талапка жооп бербейт дешет. Кичине катуураак жүрөсүң, трассада катуураак жүрөсүң да, полоса көрмөй калат, жол таппай каласың. Анан жанагында кой, мал азыр күздө көп айдайт, ошондо кичине карап, гаилер сопровождение кылып, безопасный жагын ошону караш керек. Шаар тургундарынын пикиринде жол кырсыгынын көп катталгандыгы айдоочулардын бири-бирин сыйлабагандыгы. Себеби акылсыздыктан, баарыбыз акылсызбыз да кызым. Ошондой жолго чыккандыбызда эле кароол болуп алабыз, айдай беребиз да. Закон жок, законго баш ийбейбиз ушул. Ошол шоферлордун эмени билбегендиги да проблема, билбегендиги өзүнүн эмесин. Эгер өзүнүн жолун түз жолунда жүрсө эч кандай жол кырсык болбойт. Көп машина тыгын болгондугу менен. Ошондон ойлойсуз? Ош облусунун аймагында өткөн жылы 627 жол кырсыгы катталган. Быйылкы жылдын 10 айында эле 635 учур катталып, 116 адам каза болду. Патрулдук милиция кызматкерлери жол кырсыгын алдын алуу боюнча быйылкы жылда эле 100гө чукул рейдтерди жүргүзгөн. Бирок жол кырсыгы азайган жок. Анын себеби айдоочулар ылдамдыкты жогору айдагандыктан келип чыгууда. Азыр өзү жыл башынан баштап Ош облусунун аймагында 90дон ашык рейд өткөн. Бу 23-ü республиканский болсо, калганы 60тан ашыгы область деңгээлинде. Бу рейдтин өткөрүү максаты бу жол транспорт кырсыктарын алдын алуу, болтуруу максатында болуп атат да. Бирок азыр өзүңүздөр угуп атасыздар, көрүп атасыздар, бу жол транспорт кырсыгы өсүп атат. Эми өсүп атат деген бизде Ош областында өздөрү билесиздер, мына Ош Бишкек жолу каттаган, Ош Кара Суу жолду. Эми азыр бизде эң основной эле Ош облусунун аймагында бу көйгөйлүү вопрос бу ылдамдыкты ашыруудан келип чыгып атат да. Ылдамдыкты ашыруу жана мына карама каршы багытка чыгып, анан мына өздөрү көрүп атасыздар, азыр айдоочулар бири-бирине баганда кылган мамилеси. Акыркы катталган кырсык Ош Бишкек жолунда 30 адыр аймагындагы, ошондой эле Бишкек шаарындагы Манас аэропортунун жолунда болгон кырсыктар өрөйдү учурду. Бир күндө 19 адам каза болду. Жол кырсыгын азайтуу үчүн ар бир айдоочу жоопкерчиликтүү болуусу зарыл. Феруза Ашимбаева, Бексен уулу, жаңылыктар.